Жараткан Алла Таала өз мээрими райымы менен баарыбызды бактылуу кылуу үчүн Мухаммад алейхиссаламды жол башчы кылып жиберген. Пайгамбарыбызды пайгамбар жол башчы кылып жибергендин өзү эле Алланын улуу белеги, улуу неематы бул. Адамдарга үлгү керек. Жашоону өткөргөндө адам баласына örnek gerek. Allah Kur'an-ı Kerim'de aytat: "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasana." Sizler üçün Muhammed Aleyhisselam'da en çıraylı örnek var. Çıraylı misal var, ülgü var. Sizler paygambardı qarap yaşagıla. Paygambardı qarap tüzdöngülü. Paygambardın артынан erçigile. Antkeni al uluu zat, alamda merimi olup жиберилген, бүткүл адамзатты куткаруу үчүн келген, бардык тарабынан толук, эң акылдуу инсан, эң данышман инсан, эң билимдүү, эң таза, эң Алланын сүйкүмдүүсү, эң бактылуу инсан, эң жоомарт инсан. Бул Мухаммад Расулуллах. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды Алла Таала баарыбызга жол башчы кылып жиберип атат. Эми мен кантип жашоомду өткөрөм? Өзүм ойлогондой эмес, өзүм каалагандай эмес, өзүм түшүнгөндөй эмес. Жок, Алла бергендей, Алла буйргандай, пайгамбар көрсөткөндөй жашоону өткөрөйүн. Жараткан Алла Субханаху ва Таала сиздерге биздерге жашоону өткөрүүнүн таза жолун үйрөттү. Ырайымдуу, берекелүү жолун үйрөттү. Эмне үчүн бүгүн карасаңыз ааламда бири-бирине зулумдук, кан төгүү, бузукулук, көр албастык, адам өлтүрүү, курутуу, жок кылуу, кордук, кандай нерселер бардыгы. Пайгамбарыбыз алып келген жашоо ал ырайымдуулукта. Байлар кембагалдарга ырайымдуулук кылсын. Эркектер аялдарга ырайымдуулук кылсын. Күчтүүлөр алсыздарга ырайымдуулук кылсын. Бийликтегилер жөнөкөй элге ырайымдуулук кылсын. Көпчүлүк азчылыкка ырайымдуулук кылсын. Бири-бирине ырайымдуу жашоону үйрөттү. Райымдуу жашоону үйрөттү. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям райымдуулук кылганга буйрук берди. Үммөтүнө буйрук берди. Ирхаму ман фил ард. Жер бетиндегилер ким болбосун, райымдуулук кылгыла. Ташбоордук кылбагыла, зулумдук кылбагыла, кара ниеттик кылбагыла, канын төкпөгүлө, мал мүлкүн тартып албагыла. Жерин тартып алба, кордоба, үстүнө маскарлаба, шылдыңдаба, кемсинтпе, акарат кылба, райымдуулук кыл, жакшылык кыл, пайда жеткир, бир туган болуп жаша. Куну ибадаллахи ихвана. Алланын бир туган кулдары болуп жашагыла. Вала тахасаду, бири-бириңерге көр албастык кылбагыла. İçi tardıq kılvağıla. Вала табагаду, бири-бириңерди жек көрүп жашабагыла. Бири-бириңерден жиркенип, бири-бириңерге кек сактап, бири-бириңерди жек көрүп, бири-бириңерге жамандык каалап, андай кылып жашабагыла деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын насааты. Тугандар, жашоодо бул дүйнөдө канчалык турабыз? Алладан башка эч ким билбейт. Жараткан Алла Субханаху ва Таала өзү жоктон бар кылгандагы, бардан жок кылуучу дагы өзү. Канча күн өмүр берет, канча ырыскы берет, ал өзү чечет. Бирок Алла Таала берген өмүрдү татыктуу өткөрөйлү, таза өткөрөйлү, таквалык менен өткөрөйлү, күнөөдөн сактанып өткөрөйлү.
Birbiribizге пайдалуу болуп өткөрөйлү. Allah'ın ibadatında, Allah'ını isteyip, Allah'dan dua kılıp, Allah'a şükür kılıp, Allah subhanahu wa ta'ala'nın jaratıp koygan nerselerden tuğra paydalanıp, meyli kölü bolobu, toğusu bolobu, jemişi bolobu, jandığı bolobu, hayvanı bolobu, Allah Ta'ala'nın jaralgan mahluklardan tuğra paydalanaylı. Anın çegin Muhammed Rasulullah Peygamberimiz aytkan. Çegin görsetken, үйрөткөн. Жадаға сушыға чейин айтты, сайрап аткан баканы өлтүрбөгүлө dedi. Ал тәсбih айтат дейді. Баканы сайраганы эмне экен? Тәсбih айтат. Кой сойсоңор, койдун көз алдында бычакты курчутпагыла. Бир малдын көзүнчө экинчи малды муздабагыла. Ойноп тамаша үчүн канаттууларды башкаларды атпагыла. Өзүңөргө кызыкчылык жей турган болсоңор мейли, аңчылыктын жолунда кайтты. Жаратылышты да кайтты. Мурасты да кайтты. Эркектер, силер жибек кийбегиле. Силерге арам. Алтын тагынбагыла. Силерге арам. Жибек менен алтын силерге бейиште берилет. Алар бу дүйнөдө аялдар үчүн. Эркектер, аялдарга окшоп жашабагыла. О, аялдар, силер эркектерге окшоп жашабагыла. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты, Аллахнын наалаты болсун, каргышы болсун, кайсы эркек аялга окшосо, кайсы аял эркекке окшосо. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сиздерге, биздерге берекелүү жашоо алып келип, Алла өз ырайымына бөлөсүн деди. Ким бир нерсе сатканда жумшак сатса, сатып алса, жумшак сатып алса, бирөөгө карыз берсе, жумшак мамиле кылса, карызын доолоп атканда, жумшак болсо, ошого пайгамбарыбыздын дуасы. Кандай дуасы? Алла ырайымына бөлөсүн деген дуасы. Ырайымдуу пайгамбар, ырайымдуу жашоонун жолун алып келди. Ой, адамзаты. Пайгамбарды карап жашагыла, кылганын кылгыла, айтканын аткаргыла. Айтты, ирхаму ман фил ард. Жер бетиндегилерге ырайымдуулук кылгыла. Жер бетиндегилерге ырайымдуулук кылгыла. Тугандар, Алла субханаху ва таала өзү ырайымдуу. Кур'ан-ы Каримде эң башкы сыпаты өзү Алла Таала Ар-Рахман, Ар-Рахим деген сыпатын айтты. Алхамдулиллахи Раббил аламин. Бардык мактоо болсун. Бардык мактоо кимге? Аллага таандык. Аллага тиеши. Бардык мактоого Алла лайыктуу. Раббил аламин, бүткүл ааламдын Робусу, жаратуучусу, көзөмөлдөөчүсү, кооздоочусу, өзгөртүүчүсү, башкаруучусу Алла субханаху ва таала. Бүткүл ааламдын ичинде асман дагы, жер дагы, ай дагы, күн дагы, жылдыздар дагы, шамал дагы, аба дагы, өсүмдүктөр дагы, тоолор дагы, суулар дагы, инсандар дагы, жиндер дагы, периштелер дагы, жандыктар канча деген бар. Бардыгын жаратуучусу Алла, баарына өмүр берүүчүсү дагы Алла. Кээ бирине Алла Таала бир канча секунд өмүр берет. Кээ бир жандыктарга бир канча саат өмүр берет. Кээ бир жандыктарга Алла Таалага бир канча күн өмүр берет. Кээ бирлерине бир канча ай берет. Кээ бирлерине бир канча жыл берет. Кээ бирлерине субханалла Алла Таала 500.000 кылымдарды берет. Кээ бир жандыктарды Алла жаратып койгон 4 буттуу төртөө менен сойлогону бар, 2 буттап басканы бар. Алла субханаху ва таалага ааламды жаратты. Алла Таала şu ааламдагы эң шарапаттуу, эң ыззаттуу, урматтуу кылып инсанды жараткан. Ва лакад каррамна бани Адам. Адам баласына биз урмат сый бердик дейт. Урмат сый бердик адам баласына. Мусулманбы, мусулман эмеспи айырмасы жок. Алланын тарабынан урмат сый кепилдиги берилген. Андыктан ошол урмат сыйга кол салбайлы. Кордобойлу. Алланын жаратып койгонун кордобойлу.
Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кичпейилдүү жашоону үйрөттү. Бири-бириңерге кичпейил болгула, текеберленбегиле, басмырлабагыла. Куранда Алла субханаху ва тааля буйруктарды берди. Эч бир коом башка коомду, эч бир улут башка улут, эч бир уруу башка урууну, эч бир адам башка адамды маскаралабасын, үстүнө шылдыңдабасын, жаманат койбосун, айыптап чыгарбасын, жаманат менен чакырбасын. Вала талмизу бил алқа. Адамга жага турган жакшат менен чакырыңыз. Жаманат менен чакырбаңыз. Ар бир адам жаманат менен шылдыңдабаңыз. Тыюу салып койду бизди. Тыюу салып койду. Ортобузда мамиле таза болсун деп, чын жүрөктөн болгон мамилени Алла Таала адал кылды. Чын жүрөктөн болбой калганды арам кылды. Мусулман адамдын малы чын жүрөктөн бермейинче адал болбойт деди. Караңыз, динибиз канча таза. Динибиз канча таза. Ошо динге түшсөк, биз да тазаланабыз. Ошо көрсөткөн эрежеге түшсөк, биз да тазаланабыз. Биз да түшсөк, алхамдулилля, дин өзү адамдарды оңдош үчүн келген. Дин жакшылыкты каалоонун аты, дин жеңил, кыйын эмес, адамдын табиятына ылайыкталып түшүрүлгөн, Алла Таала жиберген акыркы толук дини ислам, тынчтыктын, сүйүүнүн, ынтымактын дини. Жараткан Алла субханаху ва тааланын да акысы бар, бенделердин да акысы бар. Алла Таала биздин пайдабыз үчүн буйруктарды берди. Бизге зыян болбосун, дүйнөдө дагы, ахиретте дагы зыян тартпасын деп бир топ нерселерди арам кылып койду. Ошол арамдан тыюу кылды. Ал дагы мээрими Алла Тааланын, жакшылыгы, уурулук кылбагыла. Уурулук кылбагыла. Жалган сүйлөбөгүлө. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты, мусулман адам коркок болушу мүмкүн, сараң болушу мүмкүн, бирок жалганчы болушу мүмкүн эмес. Коркок болушу мүмкүн мусулман, сараң болушу мүмкүн. Садака кылбайт, садака бербейт, бергиси келбейт, дүйнөнү жакшы көрөт. Эш чыгаргысы келбейт, бирок кээде аргасы баары чыгарганга туура келет. Сараң болушу мүмкүн, бирок мусулман жалганчы болушу мүмкүн эмес. Жалганчы болушу мүмкүн эмес. Биз чынчыл болойлу. Пайгамбарыбызга пайгамбарчылык берилгенге чейин эле чын эле. Биринчи чынчылдык ким менен? Алла менен. Siz Allah'ın aldabаңыз. Allah aldanbayt. Biz Allah'ını aldabайлы. Атаңыз да алдашыңыз мүмкүн, апаңыз да алдашыңыз мүмкүн, аялыңыз да алдашыңыз мүмкүн, досуңуз да алдашыңыз мүмкүн, начальнигиңиз да алдашыңыз мүмкүн. Элиңизди алдашыңыз мүмкүн. Кошунаңызды алдашыңыз мүмкүн. Базарда алдашыңыз мүмкүн, бирок Аллахын алдай албайсыз. Алла алданбайт. Бирок биздин тилибизди Алла Таала жаратты, чын сүйлөш үчүн жаратты. Чын сүйлөйлү жүрөккө нур келет. Жалган сүйлөсө жүрөккө караңгылык келет. Жалган сүйлөгөндө жүрөк бузулат. Алладан узак болот. Жалган сүйлөгөн, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, жалган сүйлөгөндөн сактангыла, бул бузукулукка тартат дейт. Бузукулукка багыт көрсөтөт. Бузукулук дозокко багыт көрсөтөт. Ким жалган сүйлөй берсе, барып Алланын алдында жалганчы деп жазылып калат. Чынчылдыкты бекем кармангыла, бекем туткула. Чынчылдык жакшылыкка жолдойт, жакшылыкка багыт көрсөтөт. Жакшылык бейишке тартат. Bir adam çın süyley öyle, daima çın süyley. Tündesi dağı, gündüzü dağı, kıyналганда dağı, barda, jokta dağı. Allah'ın aldığında çınçıl dep жазылат. Çınçıl dep жазылат. Çınçıl sodagerler kıyamat günü paygambarlar menен çoğu tirilet. Çınçıl sodagerler kıyamat günü paygambarlar menен çoğu tirilet. Paygambarımız sallallahu aleyhi ve sellem bizge uşunday bağlılıklar dap kelgen. Salamdaşaylı, salam tarqataylı. Beçerilerden kursağın toygozaylı. Giyim giygizeyli. Kajetin bütüreyli. Orusa darısını alıp bereyli. Bir жерден экинчи жерге барам десе, машина эбизге отургузуп алып барып коёйлу.
salamdaşайлы, көңүнүн көтөрөйлү, инвалидтердин, жетим жесирлердин, кембагалдардын. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям күн сайын сурайт эле: "Я Аллах, бечараларды жакшы көргөндү сураймын" дейт. Кембагалдарды жакшы көрөйлү, жетимдерди жакшы көрөйлү. Жетимдердин башынан сылаган, Аллаху акбар, колуңуздун алдына канча чач келсе, ошончо сооп жазылат деген. Пайгамбарыбыз айтат: ким бир жетимди кепилдикке алса, ошо кепилдикке алган киши менен мен кыямат күнү экөөбүз ушундай жакын тирилебиз дейт. Бейиште чогуу болобуз дейт. Сөөмөйү менен манжасын айтат. Мусулмандардын эң мыкты жакшы үйү кайсы үйдө эгерде жетим болсо, жетимге жакшы урмат сый көрсөтүлсө, ошо эң мыкты үй ошол. Кайсы үйдө жетим болуп, ошого кордук көрсөтүлсө, эң бактысыз жаман үй ошол. Тугандар, биздин баалуулуктар бар. Баалуулуктар менен жашайлы. Баалуулуктарга Алла Таала буйруктарды берген. Эртеге дозокко түшүп калгандар кыйкырып, азапталып, ыйлап, өкүрүп, кор болгондо бейиштиктер сурайт экен: "Ма салакакум фи сакар?" Эмне нерсе түрткү болду силердин дозокко түшүп калганыңарга? Qalу лам наку минал мусаллин. Биз намаз окубайт элек. Аттиң намаз окубайт элек. Дозокко эмнеге түшүп калдыңар? Биз бейиште, силер дозокто болуп калдыңар. Не себеп болду силерге? Qalу лам наку минал мусаллин. Биз өзү намаз окубайт элек да. Ва лам наку нут'имул мискин. Бечараларга тамак бербейт элек. Бечараларга, кембагалдарга тамак жедирбейт элек. Өзүбүздүн курсагыбыз тойгозуп жүрөр, биз бир порция, эки порция, уча, лагман, ашланфу бардыгын. Бечараларды ойлобоппуз биз алар эмне болуп атат деп. Ашканы мусорга ыргыта бериппиз. Исрап кылып эле. Жебегенди жеп. Бирок аларды биз вообще ойлогон эмес экенбиз. Валам наку нут'имул мискин. Кембагалга тамак бербеппиз, эч таптакыр бербеппиз. Биздин көчөдө кембагалдар бар экен, бирок мен вообще ойлогопмун мен ушуну. Ва кунна нахуду ма'ал хаидин. Бекер поздор менен эмнени сүйлөсө ошолор менен сүйлөп жүрө берипмин. Саясатты сүйлөсө саясатты сүйлөп, жомокту сүйлөсө жомокту сүйлөп, жалганды сүйлөсө жалганды сүйлөп, ошолор менен сүйлөп жүрө берипмин мен дагы. Az internette adını. Açıp alsan süyley veresin. Bişkekte mınday oldur, Almatada mınday oldur, Oş'ta mınday oldur, Narında mınday oldur. Ömrü görgen emesiz, ömrü bilgen emesiz, ömrü ukkan emesiz. Nahudu ma'al haidin deyip o. Oşa sözge girip ketip biz. Paydasız sözlerge girip ketip biz. Paydasız sözlerdi süylep jüre verip ömürüz ötüp ketiptir. Tündösü de gündüzü de çok olsak paydasız sözlü süyley verip biz. Bir paydalı söz süyleyip biz. Allah'a jaga turgan, ahiret kurula turgan, elge paydası tiye turgan sözlü vapşe süyleyip biz. Ve kunna nukaddibu bi yevmiddin. Oho, emne üçün dozokko tushib kaldık aytayın mı? Biz kıyamat günü жалганга çıkarıp жүрөбүз biz. Kıyamat çok deyip жүрө берген турбайбыз mı? Gede aytat ele şunda bir moldalar, alımlar, davatçılar. Kıyamat bare, gayret irilebиз. Her bir kılgan jakşı jaman amaldarыбыздын atçotu bolot. Esep kitebi bolot. Allah'ın aldında nimetlerine жооп беребиz. Surak var. Beyiş hakikat, tozok hakikat dese, ayta öğretti, emne barıp keltiru deyip жүрө берип biz. Görse bağırdığın paygambar görüp gelgen eken. Allah Taala görsetip, gayipten kavar verip aytıp koygon eken. Mına dozokko tushib kalganımızın sebebi şu törtö deydi. Muddassir süresinde. Namaz okuyayt elek. Allah Taala jaratıp Allah'a kulçulduk kılbay. Toң moyun bol köp, özübüzdü tanыбай. Emneden jaralganım unutup kalgan durbayım mı? Emneden jaralganımды unutup kalıpmın.
Мен мурда кандай эле унутуп калыпмын. Бүгүн мен күч белим. Бүгүн спортсмен чемпионмун мен бүгүн. Бирок эмнеден жаралганымды унутуп калыпмын мен. Кантип жаралганымды унутуп калыпмын. Мен кулчулдук кылбапмын, бул ааламдын кожоюнун тааныбапмын. Бул ааламдын жаратуучусун мен аны тааныбапмын. Ал тууралуу вообще ойлонбопмун мен. Ит дагы өзүнүн кожоюнун тааныйт. Ит дагы өзүнүн кожоюнун сыйлайт. Ит дагы өзүнүн кожоюнун айтканын аткарат. Узактан келатсаңыз сапардан, Бишкектен, итиңиз алдыңыздан күзөттө тосуп алат. Кожоюн келатат, кожоюн келатат. Жүгүрүп чыгат. Ойноп чыгат сиздин көңүлүңүз үчүн. Куйругун кыймылдатып. Балаңыз таш менен бир урса, итиңиз болсо карап туруп, ушу кожоюндун баласы да эмне кылайын эм, мага ушу жугунду берип атпайбы, нам берип атпайбы? Ошого шүгүр кылып, балаңызды каппай, ушу кожоюндун баласы да, ушуга рахматым ушундай болсун эм кой эми деп. Бүгүн инсан биз кожоюнду таппай тааныбай калдык. Жаратканды тааныбай калдык. Ырыскы берген тааныбай калдык. Ушундай адамдарды Кур'анда жаныбарлар дейт, төрт буттуулар дейт. Улаика кал ан'ам. Бул үй жаныбар, төрт буттуу жаныбарлар дейт. Акыйкатты көрбөгөндөр, акыйкатты укпагандар, акыйкатты сезбегендер, акыйкатты билбегендер, акыл берип туруп да ошол акылын туура иштетпегендер. Буларды эмне дейт? Улаика кал ан'ам. Булар төрт буттуу жаныбарлар. Балхум адал. Ал төрт буттуу жаныбарлардан дагы өтүп кеткен адашууда дейт. Төрт буттуу жаныбар дагы азыркындай мисал айтып бердим. Ит дагы өзүнүн кожоюнун билет. Бул адам өзүнүн кожоюну, жаратуучусун, ырыскы берүүчүсүн тааныбаган, андан дагы өтүп кеткен. Андан дагы деңгээли төмөнгө түшүп кеткен деген сөз. Туугандар, жаратканды тааныйлы, намазын окуйлу. Намаз окубасаңыз деле жашоо өтө берет. Окусаңыз деле өтө берет, окубасаңыз деле өтө берет. Аферист болсоңуз деле жашоо өтөт, жалганчы болсоңуз деле. Чынчыл болсоңуз деле жашоо өтөт. Мечитке келсеңиз деле өтөт жашоо, келбесеңиз деле өтө берет. Ууру болсоңуз деле өтөт. Ууру болбосоңуз деле өтөт. Текебер болсоңуз деле жашоо өтөт. Кичпейил болсоңуз деле жашоо өтөт. Бирок текеберликтин азабы бу дүйнөдө дагы, кабырда да, ахиретте да тартасың. Кичпейилдиктин собобун бу дүйнөдө дагы, алкышын аласың, рахматын кабырда дагы, ахиретте дагы аласың. Намаздын бу дүйнөдөгү берекеси, жүрөктүн тынчтыгы, бейпилдиги, рахаты, руханияттын азыгы, кыжалат камдын шыпасы, ырыскынын берекеси, кабырдын нуру, бейиштин ачкычы, Алланын ыраазычылыгы. Ушундай улуу намазды кантип таштап коесуз? Дозокко түшкөндөр айтып атат: "Ма салакакум фи сакар?" Алар айтып сурап атышат. Ятасаалун. Алар сурап атышат: "Анил мужримин", күнөөкөрлөр тууралуу. Дозокко түшүп калган. "Ма салакакум фи сакар?" Сакар деп дозоктун аты. Эмне силерде ушу түрткү болду? Эмне силерде ушу дозокко киргизди десе, эмне деп атышат? Намаз окубайт элек дейт. Намаз окубайт элек. Намаз окуш үчүн жуунуш керек да. Дарата тазаланыш керек да. Намазды таза адамдар окуйт. Тазаланган адам окуйт. Намазды мени бир тамчыдан атанын белинен ким жаратты? Ошонун буйругу деп сезген адам окуйт. Эртеге мен анын алдына барам деп каалаймынбы, каалайбаймынбы, ошонун алдына барам деген адам окуйт. Көз берген Аллага шүгүр кылган адам окуйт. Кулак берген Аллага шүгүр кылган адам окуйт. Уйку берген Аллага шүгүр кылган адам окуйт. Алланын нематын кадырлаган, акылы бар адам окуйт. Алла Таалага шүгүр, алхамдулилlah, күн сайын жашоону жаңыдан берип атат. Бүгүнкү жашооңуз сизге берилет деген бул Алла берди, өз мээрими менен берди, таксыр. Бүгүн бирок көп адам дүйнөдөн кетип калган.
Biz бүгүн чоң жаңылышта жашап атабыз. Ал кандай? Өзүбүзгө өзүбүз жашоо берип аткандай жашап атабыз. Өзүбүзгө өзүбүз жашоо берип аткандай жашап атабыз да, мен сөз жашашым керек депчи. Жаңылыш бул, чоң адашуу. Алла жашоо берип атат, жашап атабыз. Көп кыйынсынбаңыз. Биздин келип кеткенибиз бул ааламга эч кандай айырма деле жок. Сен барсыңбы, жоксуңбу, келдиң, кеттиң. Мага сага окшогон миллион адам келип кетет. Бул дүйнөгө миллиард келип кеткен. Бизге чейин миллиард адамдар жашаган. Азыр миллиарддар жашап атат. Миллиарддар дагы келет. Текеберленбейли. Эмнеден жаралганды унутпайлы. Текеберленбейли. Эмнеден жаралганды унутпайлы. Biz ошону эстесек, ойлонуп туруп, бир ой жүргүзбөйсүзбү? Hal ata alal insan hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura. Allah Taala бүткүл адамзатка бир эстетүү катарында эскертет. Ой инсан, сен башыңа ушундай бир убакыт өткөн эле. Жашооңдун пленкасын аркага сүрсөң, аркага айлантсаң, ошону жакшы түшүнөсүн. Sen eski alına turgan nerse emес эле. Seni bu dünyada hiç kim tanımayt ele. Ataң dagı bilbeyt ele, apaң dagı bilbeyt ele. Bu dünyanın kartasını sen bilbeyt ele. Sen adam bolup jaralasınbı же башкабы sen өзүңдү билбейт эле. Жада калса sen уул болосуңбу, кыз болосуңбу, ошондо эле билбейт эле. Биз качан билдик уул экенибизди, качан билдик? Канча күндөн кийин билдик? Төрөлдүңүз, сразу эле билдиңизби сиз уул экенсиз, билдиңизби? Же түшүндүңүзбү, кулагыңызга бирөө айттыбы, сен баласың, кыз эмессиң деп. Же бир айдан кийин айттыбы? Же бир жылдан кийин айтканда түшүнүп калдыңызбы, сиз бала экенсиз, эркек экенсиз билип алдыңызбы? Жок, биз билген жокпуз го. Биздин акылыбыз жетпейт эле го ошондо. Биз баса албайт элек го. Белибиздин сөөгү катый элек эле го. Биз апаңызды тааныбайт элек, атабызды тааныбайт элек го. Bir tuğanlarımız tanımayt elek, öz ulutuğuzdu bilbeyt elek ko. Uruğuzdu bilbeyt elek ko. Gün emni, ay emni bilbeyt elek ko. Bizge azır uşunday sezilip otat, o sen bu dünyöge ezilten gelgensin, ısık kölden burada gelgensin dünyöge de otat da şeytanç. Biz tuğandar jogo elek, konkretne jogo elek, 100 yıl murda jogo elek. Мүмкүн 100га чыккан бизде кыргызстандыктар бар, 106га чыккан, 105ке, 110га чыккан. Мейли, общий эле 130 деп коеюн, вообще суроо калбай калсын. Ким каякта эле ошондо? Кыргызстан бар эле. Бирок бир учур болду эле, Кыргызстан дагы жок эле, аалам дагы жок эле. Каналлах ва лам якун шай'ун гайруху. Алла бар эле, башка эч ким жок эле. Каналлах ва лам якун шай'ун мааху. Алла бар эле, Алла менен бирге бир дагы махлук кошо жок эле. Арш да жок эле, курси да жок эле, бейиш да жок эле, дозок да жок эле. Бул аалам совсем жок эле. Чоң ааламдар жок болгондон кийин бул кичинекей аалам каякта калды? Бул жер бар го, көп эле чоң аалам эмес таксыр бул. Бул жер жашап атабыз го үстүндөчү. Сизге, бизге мына көл чоң да. Сизге, бизге Кыргызстан чоң. Огородуңуз сизге чоң, мына тооңуз аябай бийик да. Мындай кырып ааламды карай турган болсоңуз, ааламда биздин ол ысык көл, Кыргызстаныбыз ал океандын алдында эчтеке эмес да. Мейли ушул океан, жер бардыгы биригип турупчу. Ушул жашап аткан мына биздин жерибиз, ушул ааламыбыз. Ай мына күн бар го, мына баш жүзүндө күндүгөн. Бунун алдында вообще бинокль менен да таппайсың жериңди. 1.300.000 жер батат ошо күндүн ичине. Мына жерди сала берсең, мындай кармапчы, 1, 2, 3 деп 1.300.000 жер саласың күндүн ичине. Элестетип көрсөңүз, 1.300 эмес, 1.300.000 күн жакшы эле башы ийип эле жашап атат го. Алла Таала чыктайт чыгат. Мен бенделердин ырыскыларын давай бышыр дейт, бышырат. Жылуулукту бер дейт, берет. Июль болгондо көлдү кичине ысытып кой дейт.
Bir электричество менен ысытып көрбөйбүзбү мына көлдү бир чекесин бир? Ысыта алабызбы биз? Алланын кудуретин эстейин деп эле айтып атам мен силерге. Кичине мындай эме кылыпчы, темабыз башкачараак кетти да бүгүн. От жагып көрбөйлү мына көлгө бир ысытып көрбөйлү бир? Же бир газ барбы, бир күчү барбы ушуну ысытканга? Ысыталабы ушуну бир? Бүткүл дүйнө биригип туруп бир Америка бүгүн аябай өнүккөн. Россия калышпай жүрөт. Кытай мен деле озом деп атат. Үчөөнү чакырайлы бир көлдү ысытып көрбөйлүмү дедим. Болгон күчүн таштап көрбөйбү ысытып, ысыталабы? Алла Таала күндү жаратты, биздин кызматыбызга жаратты. Күн чыкпаса дам пышпайт. Будай пышпайт, картошкаң пышпайт. Чөп пышпайт күн чыкпаса. Бир дагы дам пышпайт. Не жейсиздер? Пышпайт. Алла Субханаху ва Таала күндү биздин кызматыбызга салып койду. Өзү айтат, Куранда айтат Алла Таала: "Вассахара лакумуш шамс вал камар ван нужум". Алла Таала силердин кызматыңарга күндү жаратып койду. Башы ийдетип койду силерге. Силерге кызмат кылат бул күн. Ай, жылдыздар. Айдан даам чыгат. Бычий глаз дедиңизби? Ошонун даамы. Абрикостун даамы, клубниканын даамы, дарбыздын даамы, алманын даамы, бардык даамдар ай менен келет. Ойлоп атабыз го, өзүнөн өзү болуп атат окшойт депчи. Андай эмес, болгон эмес, болбойт дагы. Жерди казып көрсөңүз, ал жерде клубниканын даамы жок. Жерди казсаңыз жакшынакай кылып, клубниканын даамы жок жерде. Onu ararak kazыңызга эчтеке таппайсың. Бир клубника жок жерде. Чиригени дагы жок жерде. Алла Таала айтат: "Фиссамай ризкукум ва ма туадун". Силердин рызкыңар асманда, о таксырлар. Көзүңөргө жерден көрүнө берет го, бирок рызкыңар асманда дейт. Бул жөнүндө күзгү, жердин экени күзгү. Күзгүдү мындай карасаңыз өзүңүздү көрөсүзбү? Я, же күзгүнүн ичиндесизби? Бул жөнүндө күзгү бул отражение берген. Рызкыңар асманда дейт. Жамгыр жаабай койсо көрөсүз эмне болорун. Эмне болуп кетти кичине жамгыр жаабай койгондо тополоң болуп кеттик го ана. Токтогул кесип эмне болду? Эми быйыл чөп эмне болот экен? Паникада болуп калдык го баарыбыз деп. Бир кичине эле жамгыр. Алла Таала көп паника кылып бербей эле, мен бергенде жаман берем. Нөшөрлөтүп жадык эле, эми кайра кыйкыра баштады го, буягандай канча кой өлүп кетти деп. Bu Peygamberimizin orunda da ошондой болгон да. Жамгыр жаабай койду эле. Бир сахаба жумага келди да: "Я Расулалла, бир дуа кылбасаңыз болбойт. Жараткан жамгыр жадырсын. Кургак болуп кетти. Жаныбарларга чөп жок. Кудуктагы суулар тартылып кетти. Ичкенге суу калбай калды." Пайгамбарыбыз: "Аллахумма агисна, я Алла, жамгыр жадыргын бизге." Жуманын хутбасы бүтө электе күн күркүрөп, Жума намазды окуп чыкканга чейин жамгыр жаап койду. Ушундай жаады, бир жума тынбай нөшөрлөп жаады. Кийинки жумада баягы киши келди: "О Алланын элчиси, дуа кылыңыз, жамгырды токтобосо болбой калды буягы. Сел кетти, кыйрап кетти булар. Жолдордон өтө албай калдык, жаныбарларыбызды таппай калдык буякта. Кийимдин баары суу кыйналып." Алла Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кайра дуа кылды. İnsan ekemiz de ısıkka çıdabayız, soğukka çıdabayız. Ya, biz götür albayız, tez kuturabız. Boyun kalış gerek de, biz jaman tez kuturabız. Kuturbaş için Kur'an bergen Allah Taala. Elhamdülillah, kuturbaş için ne bergen? Kur'an bergen. Kur'an oku, Kur'an estetet, Kur'an tazalayt, Kur'an seni terbiyelayt, Kur'an seni nurlayt, Kur'an seni canlayt. Kur'an seni tanıştırat. Kur'an sana hakikatты açar. Kur'an Allah Taala'nın kitebi. Allah'ın kalosunu aytar. Kur'an senin bardık kaygыңды çeçet. Bardık problemаңды çeçet. Kiçinekeyindagi, çoğundagi, jekedagi, жалпы коомчулуктукундагы, мамлекет дүниөнүкүн, ахиреттикин, вечный бардын Kur'an'da. Кандай чечилени бардын айтып койгон. La ilahe illallah. Allah'a şükür kılıp yaşaylı.
Ошондой улуу Алланын улуу намазын окубай кантип бактылуу болобуз? Ин ахсантум ахсантум ли анфусикум. О мусулмандын баласы, жакшылык кылсаңыз өзүңүз үчүн жакшылык кыласыз. Намазды окусаңыз пайдасы өзүңүзгө, дүйнөдө дагы ахиретте дагы. Орозо тутсаңыз пайдасы өзүңүзгө, кайрымдуулук кылсаңыз пайдасы өзүңүзгө, жакшы оңолсоңуз пайдасы өзүңүзгө, чын сүйлөсөңүз пайдасы өзүңүзгө, кичпейил болсоңуз пайдасы өзүңүзгө, боорукер болсоңуз пайдасы өзүңүзгө, адалдан жесеңиз пайдасы өзүңүзгө, дуа кылсаңыз пайдасы өзүңүзгө, пайдасы сизге эле. Алла Таалага биздин намазыбызга муктаж эмес таксыр. Biz namaz okusaq Allah Taala'nın arşın götürüp yürübeybiz. Namaz okusaq Allah'a жақшылық kılıp yürgендей bolboybuz. Faydası özübüzgө. Allah Taala Kur'anda altın ereje aytıp koydu bardıq адамзатқа. Bardıq doğruğa tiyешеси var. Laha ma kasabat ve aleyha ma iktasabat. Laha ma kasabat ve aleyha ma iktasabat. Her bir can жақшылығының пайдасы өзü үшін. Her bir can жамандығын зыяны өзü үшін. Мына ереже. Эми кайсы жол тандасаңыз өзүңүз билиңиз. Бардық пайғамбарлар намаз оқыған. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизге намазды таштады, ушу менен оңолобуз. Карыялар намаз окуса карыялар оңолот. Жаштар намаз окуса жаштар оңолот. Эркектер намаз окуса эркектер оңолот. Аялдар намаз окуса аялдар оңолот. Соодагерлер намаз окуса соодагерлер оңолот. Кембагалдар намаз окуса кембагалдар оңолот. Койчулар намаз окуса койчулар оңолот. Намаз аны чын сүйлөгөнгө, кыянат кылбаганга, аманаткөйлүккө, шүгүрчүлүк каниетке, сабырдуулукка тарбия кыла турган намаз. Буга ким керек? Кимге керек бул? Барыбызга керек. Күнөөдөн токтото тургандын күчү намазда. Сизде канчалык намазыңыздын зарядкасы болсо, ошончолук күнөөдөн токтото алат. Намазыңыздын зарядкасы слабый болсо, анча-мынча күнөөнү кыла бересиз да. Акырын кылып кете бересиз. Намазда кете берет, күнөөдө кете берет. Буну да таштабай алып жүрө берейинчи дей берет да кээ бирлерчи. Намазда кете берет, кичине ушакта эле кете берсин депчи. Намазда эле кете берет, сөгүнгөндө эле кете берсин. Намазда эле кете берет, кыздарга тийишмей деле кете берет да. Намазда эле кете берет, кичине картада эле кете берет да. Намазда эле кете берет, эч ким жокто кичине пиводан урмай деле кете берет да. Намазда эле кете берет, бирөөнүн буюмдарын анча-мынча алып коймой деле кете берет. Бирөөнүн анча-мынча түртүп коймой, кордоп коймой деле кете берет да. Сиздин намазыңыз өчөйүн деп калган, Кудай сактасын. Аксы ушу намазыңыз совсем өчүп калбасын. Бул арамдан токтотконго берилген эле бул намаз. Бирок намаз таштабаңыз. Намазды бирок жандандырыңыз. Мен дагы жандандырайын, сиз дагы жандандырыңыз. Намазды берилип окуйлу, эптеп-септеп окубайлы. Ишенип окуйлу, шектенип окубайлы. Өз убагында окуйлу, каза кылбайлы. Жараткан Алланын өкүмү деп сезип окуйлу, бекапар болуп окубайлы. Намазды акыркы намазын деп коштошуп окуйлу. Намазды ушундай Алланын улуу белеги деп кадырлап, барктап, шүгүр кылып, татынакай Алла буйргандай, пайгамбарыбыз көрсөткөндөй окуганга аракет кылайлы, аракет кылайлы. Жамаат менен окуганга аракет кылайлы. Сажданы жакшы кылайлы. Шашылбай сажда кылайлы. Саждада эмне деп айтып атканыбызды кичине түшүнөйлү. Аракет кылайлы. Субхана роббиял а'ла. Өтө улуу сөз айтып атабыз. Өтө улуу сөз айтып атабыз саждада. Субхан биринчи сыпат. Роб экинчи сыпат. Субхана роббиял а'ла, а'ла үчүнчү сыпат. Субхандын мааниси Алла бардык айыптан таза, бардык кемчилдиктен таза, бардык жетишпестиктен таза, бардык махлуктун сыпаттарынан таза. Ал эзелтен жана түбөлүктү
жаралганга окшош эмес, кудуреттүү. Алла Таала аялы жок, бала чакасы жок. Жараткан Алла Субханаху ва Таала. Субхан деген мааниси ушундай. Аруу зат. Аруу зат. Роббиял а'ла. Роб менин робум. Менин робум. Улуу робум. Аруу зат деп айтабыз. А'ла улуу. Эң жогор, эң бийик, эң улуу. А'ла. Роб мени бар кылган, бардык кажетимди бүтүрүп жаткан, күн сайын неаматтарын аябай нөшөрлөтүп жадырып аткан, тартуулап аткан улуу мен робум деп айтып атабыз. Караңызчы кандай сөз. Намазды ошон үчүн алхамдулилlah жакшы берилип окуйлу, дүйнөнү ойлобой окуйлу. Бир алымдан сураган экен да, ал дайыма азандан мурда мечитке келет экен. Анан сураптыр, эмне үчүн сиз азандан мурда мечитке келесиз? Намаз башталып элек го десе, эмне үчүн мен азандан мурда мечитке келем? Себеп дегенде бейкапар, гафилдерден болбош үчүн дейт. Намаз ал эскертүү, азанчы. Ал эскертүү кимге? О бейкапарларга. Мен бейкапарлардан болгум келбейт дейт. Бейкапар деген гафил деген. Гафил. Гафил деп коет. Кабарсыз, бейкапар. Азыр унутуп калган нерсең да эстетип коет. Азан ошолорго, ошо бейкапарларга. Мен ал Кур'ан-ы Каримде бейкапарларды катуу айыптайт. Сен бейкапар болуп жашаба. Сен ойгонуп жаша. Сезип жаша. Акылдуулук менен жаша. Унутуп калып жашаба. Кабарсыз болбой жашаба. Жо. Зирек, чыган, чирек жакшынакай кылып ким болду. Ал ошончо айткан экен аяктан. Азан иштеп аткан, уктап аткандар бар го, унутуп калган, ошолорго эскертүүгө, жокчу мен үчүн азандан мурда келем дейт. Азандан. Саид ибн Мусайяб рахматулла алейх 30 жыл азанды мечиттин ичинде уктум дейт. Мечиттин сыртында эмес, 30 жыл намазды каза кылдым деген жок, каза кылбай окудум деген жери жок. 30 жыл мен такбир ула менен намаз окудум деген жери жок. 30 жыл мен азанды мечиттин ичинде уктум деп атат. Мына. Тугандар, иншаллах, келиңиздер намазга бекем болойлу. Кантип намаздын пайдасын окуйлу, таштагандын зыянын окуйлу. Кантип дуа кылайлы. Алла Тааладан, Алла Субханаху ва Тааладан Алла буйргандай берекелүү намаз окуганга аракет кылып дуа кылайлы. Кантип бала чакабызды намазга буйрук берейли. Пайгамбарыбыз айткан: "Эй Мухаммад, намазга бекем бол жана балдарыңды намазга бекем кыл" деген. Бала чакаңды намазга бекем кыл. Намаз канча жолу Кур'ан-ы Каримде келген. Бул ибадатыбыз иншалла мүнөзүбүзгө таасир этет. Көтөрүмдүү, сабырдуу, олуттуу, токтоо, жөнөкөйлүккө таасир этет. Ошон үчүн иншалла негизи 5 убакыт намазды каза кылбай, сап менен алхамдулилlah, Алла Таалама чексиз шүгүрлөр ушундай мечиттерди берип койду. Иншалла эми азанды болбоду дегенде, азан айтылганда жумушту токтотойлу. Келип намаз окуп, тазаланып, жаңыланып, Алла менен жакшынакай келишим, убадалар түзгөндөн кийин барып жумуш кылыңыз. Үйгө барасызбы? Намаздан кийин кайра жумушка чыгасызбы? Мейли. Пешимде итак эле обедке чыгабыз. Келиңиз бу жерге. Эми барыңдагы элге пайдалуу болуп иштең. Содагерсизби? Кичине азмаз арзандатып бериң. Бечараларга азмаз, бекер деле берип коюң таксыр. Биздин дүкөнүбүз элдин пайдасы үчүн болсун. Алла ушунча береке берет. Биздин кандай гана иштерди гана кылбайлы. Машалла, бардык мусулмандарды жакшы көрөйлү. Жакшы мүнөз менен аракет кылайлы. Алла Субханаху ва Таалага шүгүр кылып, сабыр кылып, сыноолоруна бергенине каниет кылайлы. Каниет улуу сыпат. Пайгамбарыбыздан сураганда мен бай болгонду каалайын деп пайгамбарыбыз эмне деди? Каниет кыл, адамдардын эң байы сен болосуң деген.
Каниет болса, алхамдулилля, барына шүгүр. Ушу бергенне ушунчасына шүгүр дейт. Алла Таала өзү билет канча берерин, бирок биз шүгүр кылайлы. Зикирди көбүрөөк кылайлы, зикирди. Тилибизди зикирге көндүрөлүчү. Субханаллах, алхамдулилlah, ла илаха иллаллах, аллаху акбар, ла хаула ва ла куввата илля биллах, саллаллаху алейхи ва саллям, астагфируллах ва атубу илейх. Тилибизди зикирге көндүрөлүчү. Көбүрөөк айттырайлы, көбүрөөк айттырайлы. Көбүрөөк айттырайлы. Ла хаула ва ла куввата илля биллах. Канча деген пайдасы эң төмөнү кайгы кыжалатты жок кылат. Ла хаула ва ла куввата илля биллах. 300 жол айтыңыз, анан айтыңыз кайгы калдыбы, калган жокпу? Кыжалат болуп аттыңыз эле, кыжалатчылыгыңыз жүрөктө калдыбы же калган жокпу? Бүттү. Дарынын кереги жок. Рыбалканын кереги жок. Арак ичип алып, кичине өзүңүздү алдап, анын кереги жок. Кыжалатчылыкты жое турган Алла Таала амал берген. Кайгыны жое турган амал берген. Ырыскыга береке, ынтымакка Алла Таала амал берген. Амалыбызды оңдойлу. Бизге эч ким өзүбүз күйгөндө эч ким күйбөйт. Ошон үчүн амалыбызды оңдойлу. Алхамдулилlah. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сүннөттөрүн үйрөнөйлү. Бардык нерсени билип жасайлы. Бардык нерсени билип үйрөнүп неме кылайлы. Аракет кылайлы. Кудай кааласа Алла субханаху ва таала дүйнөдө дагы ахиретте дагы иншалла сөзсүз иншалла жакшылыктарын берет. Биз унутпайлы, демек кандай жашайбыз? Абид болуп жашайлы. Закир болуп жашайлы. Даи болуп жашайлы. Канит болуп жашайлы. Кани болуп жашайлы. Демек Алла Тааланын кулу болуп жашоону өткөрөйлү. Алланын кулу болуп, тамак жегенибизде дагы, уктаганыбызда дагы, баскан турганыбызда дагы Фираун болбой, Намрут болбой, текеберленбей, керсейбей, залым болбой, бирөөнүн акысына кирбей, бирөөнү кордобой жашайын. Бирөөнүн акысына кирбейли, тууган, бирөөнү ушактабаңыз. Эртеге соопторуңузду алдырып бересиз. Бирөөгө жала жаппаңыз. Кудай сактасын. Дозоктун дөңсөсүнө отургузат ким жала жапса. Дозоктун дөңсөсү бар экен. Өтө жаман күйгөн дөңсөсү бар экен. Ошол жала жапкандар үчүн дайынданген. Ким жала жапкан? Бирөөгө жала жапкан. Ошого дозоктун дөңсөсүнө отургузат экен. Кантип? Мен жала жапкамын, жалгандан токугамын, тохмат кылгамын. Бул чын таптаза болчу деп айтканга чейин ошонун үстүндө отургузат экен. Элдин баардыгын көрсөтөт экен. Мына. Көрдүңөрбү? Бул дүйнөдө жала жапкан эле мойнуна алдырганга чейин ошо дозоктун дөңсөсүнөн кетирбейт экен. Ошон үчүн иншалла келиңиздер туугандар, мүнөзүбүздү жакшынакай кылып. Анан экинчиси шакир, Алла Таалага шүгүр кылып. Үчүнчүсү туугандар, каниет менен. Анан даи. Бизде жакшылык бизге келип токтоп калбасын. Бизге келип токтоп калбасын. Жакшылык сизден өтсүн. Кошунаңызга өтсүн. Сиздин пайдаңызды эл көрсүн, айылыңыз көрсүн. Дават кылайлы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын улуу мээнетин кийинки муунга улантайлы. Бунсуз болбойт. Бири-бирибизди эскертип, бири-бирибизге жакшы чакырмайынча болбойт. Куранда Алла Таала айткан муну. Вальтакум минкум уммату яд'уна илал хайр ва я'муруна бил ма'руф ва янхауна анил мункар ва улаика хумул муфлихун. Силерден бир жамаат болсун, сөзсүз жакшылыкка чакыра турган. Силерден бир жамаат болсун, Алла Таала разы болгон, пайгамбар разы болгон нерселерге буйрук бере турган. Алланын элчиси наразы болгондон тыя турган. Мына ушулар гана ийгиликке жетүүчүлөр, ушулар гана бактылуу болуп, дүйнө ахиреттин азабынан куткарылуучулар деп Алла Таала айтат. Улаика хумул муфлихун. Демек туугандар, бизден бир ушундай жамаат болсун дейт. Кийинкисинде Алла субханаху ва таала айтат. Кунтум хайра умматин ухриджат линнас та'муруна бил ма'руф ва танхауна анил мункар ва ту'минуна биллах. Силер эң мыкты үммөт болдуңар, эй Мухаммадтын үммөтү. Силер эң мыкты үммөттүн болдуңар. Силер эненин ичинен адамзаттын пайдасы үчүн чыгарылдыңар. Адамзатка жакшылык каалаш үчүн, пайда жеткириш үчүн чыгарылдыңар. Дүйнөнүн пайдасы дагы, түбөлүктүү ахиреттин пайдасы дагы. Силер жакшылыкка чакырасыңар, жамандыктан кайтарасыңар, жана Аллага ыйман келтиресиңер. Элди жакшылыкка чакырып, элди жамандыктан кайтарып, өзүңөрдү дагы унутпайсыңар. Кээде ушундай болуп калат.
Eldi жакшылыкка чакырып, өзү кылбайт. Eldi жамандыктан тыят, бирок өзү тыйылбайт. Жок, Алла айтат: "Ва ту'минуна билла", өзү дагы иманын унутпай, иманын өстүрүүдө, иманын бекемдөөдө, өзү дагы өзүнүн иманын унутпай. Алла Кур'анда айтат: "Атамуруна нас бил бир ва антум татлуна аль-китаб, афала тaqilun? Атамуруна наса бил бирри ва тансауна анфусакум ва антум татлуна аль-китаб, афала taqilun?" Силер адамдарды жакшылыкка чакырасыңар дагы өзүңөрдү унутуп калсаңар, өзүңөрдү унутуп каласыңар. Болбосо китеп окуйсаңар, акылыңар жокпу силердин дейт. Адамдар жакшылыкка чакырып, өзүбүздү ошо жакшылыктан кур калтырып калбайлы. Демек, иншалла, адамдар жакшылыкка чакыруу пайгамбарлардын иши. Бүгүн адам адамга жакшылык каалабай калды. Бүгүн бир туганга жакшылык каалабай калды. Бүгүн кошунага жакшылык каалабай калды. Эми жакшылык каалап келгендерге дасторконду ачып койбойлубу? Мечиттерибизди ачпайлыбы? Үйлөрүбүздү ачпайлыбы? Жүрөктөрүбүздү ачпайлыбы? Мен го жакшылык каалай албайт экем. Жакшылык каалагандарга кучагымды ачып койбоймунбу? Мен канчалык адамгерчилик, канчалык мусулманчылыгым калды менде? Сиздерге келип атат, алхамдулилла, Нарындан, Баткенден, Таластан, Ош, Жалал, Чүйдөн даватка келип, жакшылыкка чакырайлычы, жамандыктан кайтарайлычы, оңолойлучу, Алланын мечитине чакырайлы. Ар бир үй бүлөдө бакыт болсун. Жамандыктан, жаман адаттан, жаман кылыктан, кыял жоруктан тазаланайлы. Таза жашайлы. Араксыз, жалгансыз, арамсыз, таза жашайлы деп келип атабы? Ошого убакыт берип коюңуз. Ошолорго машалла колуңузду ачып коюңуз. Чогуу өзүңүз дагы мына жерде алхамдулилла Баканбайдан bir 3 күндүк жамаат алып туруп, барыңыз ары. Барсконго барыңыз ары. Жетегүзгө чейин барыңыз. Аксууга чейин барыңыз. Түп, бул жактан Ысык көл, Тоң, Наркы бетине чейин. 3 күнгө барып, бир жакшы бекем болгондон кийин карап туруп, 1-2 айдын ичинде 40 күнгө мен барып келейин. Каяка? Чүйгө кетип атам. 40 күнгө каяка кетип атасыз? Баткен, Лейлекке кетип атам. Барып келбейлиби? Мусулмандарды зиярат кылып келейли. Саламдашып келейли, учурашып келейли, алабалын сурап келейли, жакшылыкка чакырып келейли, жамандыктан кайтарып келейли. Эң негизи өзүмдүн ахиретимди куруп келейин. Эң негизи эмне? Мен өзүмдүн ахиретимди куруп келейин. Өзүмө жакшылык кылып келейин. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам сахабалары менен бүткүл ааламга ушу Алланы тааныштырышкан экен, Куранды жеткиришкен экен, ахиретти айтышкан экен. Ааламга булар, ааламга. Кыргызстандын булуң бурчтарына алхамдулилла мен барайын айтайын. Учуру келет иншалла карап, бекем 4 айга ниет кылып, иншалла чет мамлекеттерге, бүткүл ааламга, Европага ким барат? Африкага ким барат? Америкага ким барат? Австралияга ким барат? Азияга ким барат? Бул 6 материкке барайлы. Австралияга барып туруп ошол жерге азан айтайлы. Ошол жерде сажда кылайлы. Кыямат күнү ошол жер бизге күбөлүккө өтөт. Я Аллах, мына. Ушул жерге келип ушу намаз окушту. Ушул жерге келип азан айтышты. Ушул жерге келип алхамда сени зикириңди чалышты. Ушул жерге келип адамдарга алхамдулилла жакшылыгын сунуштады. Бардык ааламдагы инсандарга биз жакшылык каалайбыз. Бардык ааламдагы инсандарды жакшылыкка чакырабыз. Жамандыктан кайтарабыз. Айтабыз, келгиле, бир атанын балдары. Биз баарыбыз бир атанын балдарыбыз. Biz bir atanın baldarı bir tuğanbız. Oşu Amerikanistın atası menен bizdin atабыз bir tuğan. Oşu Koreyet, Yaponistin atası menен bizdin atабыз bir tuğan. Oşol Kıtay menен, oşol Oruslar, oşol ataları bizdin bir tuğan. Barız bir ata, bir eneden çıkkanbız. Allah Kur'an'da aytat: Ya eyyuhan nas, ey adamlar, inna halaknakum min zekarin ve unsa. Bizlerden barıngарды bir ata, bir eneden, bir erkek, bir ayaldan jarattık deydi. Adam ata, ova enebizden. Barız bir ata bir enedemiz. Amerikaga, Afrikaga barıp aytайлы. Kapkara olsaң dagı bizdin atabız bir. Atabız bir. Alhamdulillah, enemiz bir. Bir ata bir ene, biz adam balasыбыз. Geliңizdер. Biribirimizi sıylap yaşaylı, Allah'a sığınıp yaşaylı. Biribirimizi sıylap yaşaylı, Allah'a sığınıp yaşaylı. Birbirimize faydalı, rahimli olup yaşaylı.
Akırkı peygambarı tanıylı. Akırkı peygambar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın akırkı kitabı Kur'an. Buga çeyin Zabur, İncil, Tavrat düşkön. Alar burmalanıp ketken, özgörülüp ketken. Eğim akırkı kitap Kur'an'da Allah çürdü. Burmalanудан, özgörülüden, almaştırıdan saktap koydu Allah Teala. Kıyamet günge çeyin. Emi uşul adam balasının joldomosu, jaşosunun joldomosu. Bardıq surauga жооп бере турган мына ушу Kur'an. Qanday surau beriңiz, Kur'an sizge жооп берет. Kur'an tuğandar bizge çeyinki ilimde, bizden giyinkisinde bardığına жооп берет. Bardıq ilimde Allah Teala Kur'an'a koygan. Adam atağız jaralganга çeyin emne bolgon? Kur'an aytat. Beyişte emne var? Kur'an aytat. Dozokta emne var? Kur'an aytat. Siz qanday jaraldыңыз? Kur'an aytat. Bul astronomiya galaktikаны Kur'an aytat. Murasты Kur'an aytat. Adamın müçelerin Kur'an aytat. Adamın canın Kur'an aytat. Denesin Kur'an aytat. Qanday adal, qaysı aram Kur'an aytat. Tuğandar. Bardı paygambarların okuyaların Kur'an aytat. Allah qanday saqtagan imandulardı Kur'an aytat. Toң moyundardı qanday qıyratkan Kur'an aytat. Kur'an Allah subhanahu wa ta'ala'nın kitabı. Alamdagi insanlarga Kur'an'ды tanıştıraylı. Paygambarımızı tanıştıraylı. Ey Muhammed'ı tan. Bugün biz futbolistlerdi tanıyız. Bayetçilerdi tanıyız. Bugün biz afiristlerdi tanıyız. Kimdi tanıyız? Muhammed Resulullah'ı tanıyız. Ökünüç, tragediya. Öte çoğun ökünüç, öte çoğun kaygı. Öte çoğun çoğutu. Müslüman balası özünün paygambarını tanıyasa. Müslüman balası özünün kitabını tanıyasa. Özünün kitabını okuvasa. Qanday bizde qanday? Bizde qançalık жақшылық бар анда туғандар. Allah'a çakıraylı, Allah'ın elçisine çakıraylı. Allah'ın kitabına çakıraylı. Bolsa bunda kim kılat ana bunu? Başka peygamber gelmeydi. Allah'ını tanımay ölse tüptüz dozak orat. Peygamberimize iman keltirmey ölse tüptüz dozak orat. Kayık orat elandan. Namazsız ölse, tobasız ölse, uğurluk kılıp atıp ölse, kayık orat beçara ağa kim rayım kılat? Biz başkalarda emes ekemiz. Ne olsa şo olsun degendey. Жоқ. Her bir ümmetke, her bir insanga жүрөктөн dua kılaylı, güyöylü, kolunuzdan gelgen жақшылықты kalaylı, jetkireyli. Peygamberimiz aytты, "Hayrun nas ma yanfa'un nas." Adamlardan en mıktısı, en жақшысы kim? Adamlarga payda jetkirgeni deydi. Müslümanlarga degen жоқ. Hayrun nas ma yanfa'un nas. Adamlarga payda jetkirgen. Menen tilimen, menin akçam menen bütkül adamzatga payda jetsin. Kolumdan gelişince, menin duamdan, menin oyumdan, menin niyetimden, menin tajribamdan bardıq adamzatga paydası jetsin. Kim gana bolmasın paydalı olayın men. Oşu paydalı olup jaşaganga davatga çığaylı. Oңолойлу, түздөлөйлү, тазаланайлы. Жаман адаттарды жашоодон кетирейли. Жақшы адаттар менен жашообузга алып келейли. Бекапар, түшүнбөй, надан жашагандан чыгайлы. Ойгонуп жашайлы, ахиретти көрүп жашайлы, ахиретке даярданып жашайлы. Сүйлөгөнүбүздү оңдойлу, сүйлөө маданиятын үйрөнөйлү. Пейлибизди оңдойлу, жүрүш-турушубузду оңдойлу. Тамашалашканыбызды дагы оңдойлу. Gülkübüzdü da, ıyıbızdı dağı Peygamber Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetini alıp geleyli. Oşun için tuğandar bu Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın ulu mehneti, adamlardı Allah'a çakıruu mehneti, adamlardı Allah'a jakındatuu mehneti, adamlardı şirkten, kapırlıktan, oşundan çıgaruu mehneti. Peygamber Muhammed Aleyhisselam Allah Teala Kur'an'da aytdı. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Allah'a çakırgan, jakşı amallardı kılgan, jana özü Müslümanlardın le katarından çıkpagan. Oşonun sözünün dağı çıraylı söz var mı birönün? Oşonun sözünün dağı, oşonun dininen dağı çıraylırak kim var? Hiç kim yok değil. Allah maktap atat. Allah Teala özü surau verip taң kaldırıp atat. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا. Kimdin sözü en çıraylı? Oşol adamdın sözünün dağı çıraylırak söz var mı? Kim?
daa ilallah, Allah'a davat kılat, özü жақсы амалдарды кылат. Мен дагы жөнөкөй эле мусулмандардын катарындамын деп текеберленбейт, кыйынсынбайт, мактанбайт, өзүн көрсөтпөйт. Бирок кара, ушу ишти кылат. Каяк эмне кылат? Аллага чакырат, жақсы амалдарды кылат. Алла Таала ошо адамды мактап атат. Мына ушу чыны адам дейт. Мына ушул адам дейт мына. Алланын алдында мактоого, Алланын алдында жазалайлы. Аллага чакыруучулардан, жақсы амал кылуучулардан, жөнөкөйлөрдөн деп Алла мактасын. Бендесин мактаганы каяка чейин барар эле. Тугандар, ошон үчүн иншалла ибадатты дагы өзүнүн жайына, даватты дагы өзүнүн жайына коелу. Аллага чексиз шүгүрлөр, Кыргызстаныбыздан алхамдулилла дин эркиндиги бүгүн иншалла биз өтө жакшы доордо жашап атабыз. Мечиттерибиз ачык, азандарыбыз айтылып атат, ажылыгыбызга, умрабызга барып атабыз. Кудайга шүгүр, таравих намаздар окулуп атат. Илим алайын десе медреселерибиз бар. Үйрөнөйүн десе медресеге барганга убактым жок десе даватыбыз бар. Кудайга шүгүр, алхамдулилла. Оңолууга толук шарттар түзүлгөн. Оңолууга толук шарттар түзүлгөн. Эми эгерде биз оңолбосок, анда өзүбүздүн да бактысыздыгыбыз. Ушундай мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланбасак, анан качан өлгөндөн кийин пайдаланабызбы? Же таптакыр жарабай калып, ооруп калып, ошондобу? Башка кайгы түшкөндөбү? Жок. Ага чейин эле ойгонбойлубу? Ага чейин эле алхамдулилла жакшылыкта жарышпайлыбы? Жакшылыктарды алхамдулилла бөлүшпөйлүбү? Качанга чейин бири-бирибизге жамандык каалап жашайбыз? Качанга чейин сыгылып жашайбыз? Качанга чейин караңгылыкта жашайбыз? Бул караңгылыктын, Аллаху акбар, билимсиздик, имансыздык, уятсыздыктын караңгылыгынан чыкпайлыбы? Убакыт келип калды го туугандар. Келиңиздер, жараткан Алла субханаху ва тааланын китеби Кур'ани Карим нур. Алла Таала айтат: "Фаамину биллахи ва расулихи ван нуриллади анзална, валлаху бима та'малуна хабир." Ай, иман келтиргиле Аллага, анын элчисине жана нур китепке, Кур'ан, нур китепке иман келтиргиле. Кур'ан нур, бул жарыктыкты көрсөтө турган, бул караңгылык алып бара турган китеп эмес, таксыр. Арка тарта турган китеп эмес, алдыга чыгара турган китеп. Бул Кур'ан нур китепти Алла Таала айтат. Нур бул. Ким Кур'ани Каримди караса, окуса, амал кылса, ой жүргүзсө, Алла Таала аны нурлайт. Дүйнөдө дагы, жүрөгүн дагы, кабырын дагы, ахиретин дагы нурлайт. Кабырда мынандай чырактар жок. Ал жакта лампочка жок. Эч ким койдурган деле эмес, койбойт деле. Койса деле сизге пайдасы жок. Кабырда намазыңыздын, иманыңыздын нуру сизге пайда берет. Аны бу дүйнөдө. Куранда Алла Таала айтат: "Эртеге кыямат күнү момун адамдын алдында иманын нуру кетет экен да. Алдында, артында. Мунафыктар айтат экен: токтогула, мына нурдан бергилечи бизге." Момундар айтат: бул тиги дүйнөдөн алыш керек эле. Бул жакта жок. Канчалык жүрөгүбүздү нурласак, ошончолук кыяматта нур болот. Курандан канчалык нур алсаңыз, Курандын нуру мындай мисалда дария. Сиз эми алып келиңиз, эми барып эле жөн эле баса бербей, же колуңузга алып келбей, бир кичине стакан көтөрүп албай, чака көтөрүп барың. Кээ бирлер стакан менен алат. Кээ бирлер чоң кружкалары менен алат. Кээ бирлер чакасы менен алат. Кээ бирлер машалла канал кылып эле тартып алат берели. Ал сиздин өзүңүздүн идишиңизден канчалык аласыз? Алланын нуру кең. Аллаху нуру самавати вал ард. Куран нур. Бирок биз канчалык алабыз ошо нурдан? Канчалык алабыз? Ниетибизге жараша алабыз. Жүрөгүбүздүн тазалыгына жараша алабыз. Билим амалыбызга жараша алабыз. Алладан коркуубузга жараша алабыз. Ахиретти даярдануу, ахиретти эстөө жөнүндө алабыз. Туугандыктар, келиңиздер иншалла мен сөзүмдүн аягында Hazret Abdullah ibn Umar radıyallahu anhumanın hadisinden aytat, Medina'nın sahabaların ansarlar dep koyat. Mekkelikler de olsa muhacirler dep koyat. Men şu Medina'nın
Мединалыктардын 10 сахаба менен чогуу 10-чусы элем дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын алдына бардык. Пайгамбарыбыздын алдына барып, кызматына барып отурсак, бир сахаба суроо берип калды. Я Расулаллах, о Аллахнын элчиси, ман акясун нас? Адамдардын эң акылдуусу ким деди. Суроо ушундай болду. Ман ахзамун нас? Адамдардын эң эстүүсү ким? Эң акылдуусу ким деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жооп берди. Актарухум зикран лил маут ва актарухум исти'дадан лил маут. Адамдардын эң акылдуусу ким деп суроо бердиң эле? Адамдардын эң көп өлүмдү ким эстесе, эң көп өлүмгө ким даярдык көрсө, улайка хумул акяс, мына ошолор эң акылдуулар деди. Өлүмдү көп эстеген, ахиретке өлүмгө даярдык көргөн. Сиз мен өлүмгө даярдык көрбөсөм деле, баарыбыз эле, ошо өлүмгө туш келебиз баары. Эч ким кача албайт андан. Эч ким жашырынып кала албайт. Эч жака кача албайсың. Даярдансаң деле, даярданбасаң деле келет. Даярданган утат, даярданбаган утулат. Выбор сизде таксыр. Каласаңыз даярданыңыз, каласаңыз даярданбай эле коюң. Кыш келетат, каласаңыз даярданыңыз, каласаңыз даярданбай эле коюң. Даярданган утат. Даярданбаганчы? Өзүнө да эмне кылагын? Сиздерде да кыш келеби көлдө? Даярданган? Даярданабыз го, Даярданабыз го. Тойго даярданат. Бардык нерсенин даярданганы акылыбыз кабыл алат. Бирок өлүмгө даярдануу дегендер эмне? Башкача өңү башыбыз өңөрүн. Мындан чочуганын кереги жок. Биз буну каалайбызбы, каалабайбызбы келет. Коркобузбу, коркпойбузбу, баары бир келет. Даярданабыз, даярданбайбызбы, баары бир келет. Бирок пайгамбарыбыз айтат, даярданган утат деп атат. Даярданган эң эстүү деп атат, эң акылдуу. Ал университетти бүткөн, диплому бар, ошол эң акылдуу деген жок. Эң көп сүйлөгөн, эң акылдуу деген жок. Эң көп ырдаган, эң акылдуу деген жок. Эң акчасы көп, эң акылдуу деген жок. Эң акылдуу ким? Өлүмдү көп эстеген. Актарухум зикра лил маут, актарухум исти'дадан лил маут. Өлүмдү көп эстеген, көп өлүмгө даярдык көргөн. Ушул эң акылдуу дейт. Улайка хумул акяс. Алар дүниөнүн дагы сый урматын, ахиреттин улуу даражасын алып кетишти дейт ошолор. Дүниөнүн сый урматын жана ахиреттин улуу даражасын ким алып кетти? Өлүмгө даярдангандар алып кетти. Мына 100 киши келет да, мына жашапчы. Мына жерде өлүм бар. Даярданып келгендер бар, даярданбай келгендер бар. Баары бир келет. Сиз түшүнүп алсаңыз болду. Өлүмдөн качып кутулуп болбойт. Алла айткан. Айтып кой, ey Muhammad, кул. Innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Силер мына өлүм дегенде качып атпайсыңар бар жака. Силер качсаңар бул артыңардан кууп келбейт, алдыңан чыгат дейт. Не дейт? Куу жет андай эмес экен да бугачы. Качсаң барып аркаңан кууп жетпейт экен. Алдыңдан ассаламу алейкум. Кайрыга качып барсаң ассаламу алейкум. Алдыңдан чыгат экен. Fa innahu mulaqikum дегени алдыңдан учурашат деген сөз. Алдыңдан учурашат. Бир нерсени айтайын. Өлүмдү эстеген, өлүмгө даярдык көргөн, ушул өлөт дагы өлүмдү эстебеген, өлүмгө даярдык көрбөгөн, ошо өлбөйбү? Биринчи суроо. Же баары эле өлөбү? Так, баары эле өлөт. Экинчи суроо. Өлүмдү эстеген эрте өлүп, өлүмдү эстебей койгон кеч өлөбү? Же ар бир өз убактысында өлөбү? Ар ким өз убактысында өлөт. Өлүмдү сиз эстесеңизчи, өлүм тез келбейт. Өлүмдү канча эстесеңиз да ал тез келбейт, ал өз убактысында келет ал. Эстебей чыгарып койсоңуз, все депчи. Мен уnuттум, ал да мени унутсун депчи. Ал унутпайт сизди. Ал келгендечи адашып келбейт, эрте келбейт, кечикпейт. Жакшы түшүнүп алыңыз. Ал адашып келип калбайт.
Erте келбейт, кеч келбейт. Өз учурунда өлүм периштеси Алланын буйругун күтүп турат. Качан болсо ошондо керек. Ал проблема эмес, таксыр. Качан бу дүйнөдөн кетебиз, ал проблема эмес. Проблема кандай кетебиз, ошол. Качан кетебиз, бул чечилген. Качан кетебиз, бул чечилген. Бул талкууланбайт. Талкууласаң деле ылдый нары бери жылдыра албайсың. Фа иза жа ажалухум ла ястахируна саата ва ла ястақдимун. Алла айтып койгон. Ал 1 секунд период назад болбойт деген болду. Жүрөк канча жолу согот, андан бир ашыкча сокпойт, билип коюң. Балекетин кылбайбы аппараттардын кошуп, бир ашыкча сокпойт. Канча жолу дем алабыз, канча жолу дем чыгат, бул саналган. Канча ырыскы жейбиз, канча суу жейбиз, дан жейбиз, бул бардыгы такталган. Лиллахи ма аата, лиллахи ма ахад. Kullu şeyin indahu bi ajalin musamma. Allah berdi, Allah aldı. Her bir insanların aldığında taktалган, sanalgan. Жашоонун шамы gün сайын азайып өчүп баратат. Ошондуктан мусулман адамдын чакырыгы, динибиздин чакырыгы улуу баалуулукта кандай? Көп жашайлы, үмүт менен жашайлы, үмүт менен жашайлы. Бирок бир эле нерсе сураныч, өлүмдү унутпай жашайлы. Жүзгө чыгыңыз. Баарыбыз жүзгө чыгайлы. Амин. Амин дебейсиңерби? Жашаган келбейтеби? Амин деп жүзгө чыгайлы. Көп жашайлы. Биздин ниетибиз ушул. Я Алла эми үмүтүбүз деле, ниетибиз деле ошо эми. Ар жагын эми өзүң билесиң эми. Бирок биздин каалообуз ушу, көп жашайлы. Бирок өлүмдү унутпай жашайлы. Өлүмдү эстеп жашайлы. Жүрөк тазаланат, таксыр. Жүрөк тазаланат. Өлүмдү эстеп намаз окуңуз, шайтан чызы берет. Качып кетип калган. Өлүмдү эстеп намаз окуганда шайтан качат. Напси алсырай түшөт. Болсо напси биздин үстүбүзгө басып алып эле ар нерсени кылдыра берет да бизденчи. Пайгамбарыбыз айтты да, мындай деди. Актиру зикра хадимил ладзат, яни ал-маут. Силер адамдын нафси каалоосунчу сындыра турган, талкалай турган нерсе, мындайча айтканда өлүмдү көп эстегиле деди да. Ушул жүрөктү тазалайт экен. Жүрөгүбүз таза болсо жакшы жашайбыз. Бир күн жашасак дагы мыкты жашайбыз. Ат душу жашайбыз. Мусулманча, эркекче жашайбыз. Мунафыкча эмес да. Тил менен айтып коюп, жүрөктөн башкача, жо. Машалла, жакшы көрүп жашайбыз. Алла разы болсун. Бир саатка отурсак дагы чын жүрөктөн отурабыз. Арттан сүйлөсөк дагы ат душу жакшы сөздөрдү сүйлөйбүз. Келген ассалам алейкум, арка эткенде шумамай, андай жок. Андай жок. Эмне үчүн? Аны өлүмдү кандай болот деп. Ошо туугандар, иншалла, бул биздин баалуулугубуз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушунча улуу зат 63 жыл жашады, кетти. Абу Ханифа ким эле? Бүткүл дүйнөнү дүңгүрөтүп койгон. Ханафи мазхаб деп. 70 жыл жашады, болду. Кетти. Канча залкарлар кетти. Биз бул жакта калып кала белек. Барыбыз эле кетебиз. Бирок кеп, эптеп эле кетет экенбиз деп эле отуруп, жок, такса токто. Алланын өкүмдөрүн аткарып, жайылтып, алхамдулилла, ибадаттарды көп кылып калбайлыбы? Даражаларды көп алып. Жанталашайлы, минута, саат үчүн күрөшөйлү. Бекер мен 1 минутам жок, бекер мен 1 саатым жок. Элге жакшылык кылып калайын, элге жеткизип алайын. Şu adam bir adamdağı imansız ölbösün, bir adamdağı tövbasız ölbösün, bir adamdağı Allah'ını tanıvastan ölbösün, bir adamdağı Kur'an okuvastan ölbösün, bir adamdağı Peygamberimiz tanıvastan ötüp etmesin, ahiretke dayardanbay ketip kalbasın. Tiyakta tübölüktü Allah'ın karına duşar olbosун, dozoktun otunu olup kalbasın diye güyük bizim жүрөгүбүздө болсун дагы. Alhamdulillah, baldары бала чакалы болойлу, небере чеберелүү болойлу, акча табайлы, адалдан табайлы, адалга сарптайлы. Ким кой деди? Тапкан акчаңызды ахиретиңизди куруш үчүн сарптаңыз. Пайгамбарыбыз айтты, кандай дагы адал мал, жакшы адал адамдын колунда. Себеп дегенде бул жакшылыкка сарптайт. Бул арамга, исрапкерчиликке, бирөөнүн заказына, бирөөнүн кордугуна акча сарптабайт бул. Бул ахиретин оңдош үчүн сарптайт. Бечаралардын курсагын тойгозуш үчүн сарптайт. Өзү илим алып, таква болуп, Алланын жолуна чыгып, ажылык кылып, зекетин берип, кайрымдуулук кылып, ошон үчүн акча табат. Ошон үчүн акчасын сарптайт.
балдарына туура тарбия бериш үчүн, бир ошон үчүн Алла Тааланын жолуна сарптайт. Бул арам жебейт, арамга сарптабайт. Тугандар, иншалла, келиңиздер, баарыбыз бекем ниет кылайлы, бекем ниет кылайлы. Иншалла, бардык Алла Субхана ва Тааланын колунда. Алла Таала жомарт, Алла Таала берешен, Алла Субхана ва Таала биз сураганды жакшы көрөт. Алла Субхана ва Таала сурабаганды жаман көрөт. Алладан сурап жашайлы. Алла Субхана ва Тааладан руханиятты сурайлы, баалуулуктарды сурайлы тугандар. Дүниөнүн дагы ахиреттин бактылыктарын сурайлы. Өзүбүзгө, үй бүлөбүзгө сурайлы, элибизге, журтубузга, мамлекетибизге сурайлы, жакшылыктардан сурайлы. Şu jurtu mamleketimiz бүткүл дүйнөдө алхамдулилля арасында өскөн, өнүккөн, барды жактан амандык камсыздалган, имандуу, ынтымактуу, берекелүү ушундай мамлекет болсун деп дуа кылайлы. Бардыгына бирөөнө дагы жамандык каалабайлы. Кыргызстанда канча улут бар, бардыгына жакшылык каалайлы, бардыгына дуа кылайлы. Канча уруу бар, бөлүнбөйлү урууларга, бөлүнгөндү бөрү жейт дейт. Бардыгына жакшылыктарды каалайлы. Региондорго бөлүнбөйлү, райондорго бөлүнбөйлү, райондун ичиндеги дагы бир бөлүнүп жок тугандар. Мейли ата тегибизди билейли, улутубузду билейли, уруубузду билейли, маданиятыбызды сыйлайлы, урп атабызды билейли. Бирок туган, ушул нерсе башканы басмырлаганга болбосун. Ар бир адамды кадырлайлы. Мына исламдын баалуулугу. Кудайга шүгүр, алхамдулилля, Алланын укугундагы бенден уктар аткарып, ата-энелерге кызмат кылайлы, аял бала чакаларыбызга жакшынакай мамиле кылайлы. Иншалла бир туган болуп жашайлы. Алла Таалам канча өмүр калса, ушул өмүрдү ибадатта өткөрөйлү. Өткөрөбүзбү иншалла? Тообада өткөрөбүзбү? Даватта өткөрөбүзбү? Иншалла, Кудай кааласа аракет кылайлы. Мына Баканбайдан Кудай кааласа иншалла ай сайын, жума сайын ушул жамаат чыгарып туруңуздар. 3 күнгө айылдарга, бул жакта тоодогу айылдар, бул жака алхамдулилля кичине бир айдачы 3 күнүңүздү аябаңыз таксыр. Ахиретиңиз үчүн аянбаңыз. Эртеге бир күн келет, 3 күн эмес, Аллаху акбар, жештир кеттик дейт болду. Ошон үчүн биз алхамдулилля ыйлаганды үйрөнүп келейли. 3 күнгө чыгып кичине такыбалыкты күчөйтөйлү, зикирди күчөйтөйлү, газды басайлы. Намаз, ибадаттарды мечитте 3 күн болуп туруп алхамдулилля этикафты ниет кылып, кызмат кылып, ошо айылга барып, ошол жерде аксакал жаштарын бардын ассаламу алейкум деп баштарынан сылап, Аллаху акбар, ана ла иляха иллаллахны айтчы. Ой азамат, акке даратты алчы, мечитке келчи. Жалдырап, кошамат кылып Алланын үйүнө алып келейли. Алла менен байланыштырайлы. Алланы таптыбы? Болду. Менин максатым бүттү. Алланы тапса болду. Алланы тааныса болду. Башка менин максатым жок. Башка менин саясатым жок. Башка менин каалоом жок, талабым жок вообще мен. Болду ошо. Ошон үчүн мен акчамы сарптайм. Ошон үчүн мен акылымы, тажрыйбамды бөлүшөм, жакшылыгымды каалайм, дуа кылам, көз жашымды аябайм. Ошон үчүн иншалла мен 3 күндү вообще аянбай берейли. Ошо отургандарыбыз баарыбыз бир айда 27 күн үй бүлө бала чакаңызга бериң, бирок 3 күндү аянбаңыз. Алла үчүн суранам. Вообще аянбаңыз. Сиз өзүңүздүн пайдаңызга, өзүңүз ырайым кылыңыз. Эртеге өлгөнүңүздө сизди бир да карабайт. Тиякта ахиретте коет, ансыз деле карабайт сизди. Эч ким келбейт жаныңызга, ачык эле айтып коеюн. Бу дүйнөдө өлгөнүңүздө ошол түнү сизге аялыңыз менен жатпайт, бала чакаңыз сизге менен жатпайт. Сизди Аллаху акбар. Мен бир жерде бир сүйлөп айтып калдым да. Таксырлар, жан чыккан күн болот го. Сиз менен жашаган 40-50 жыл аялыңыз бар го, сүйүшүп жашаган. Бир түн жат десең жатпайт. Жатабы же? Бир түн жатабы? Бир түн эле коем, акыркы түндө ушу азыр эртең көмүп коебуз. Акыркы түн жатып албайсыңбы? Акыркы түн. 40 жыл чогуу жашабадыңар, бала чакалуу болдуңар, небере чебеле куда сөөктүү болдуңар, жакшылык жаманды көрдүңөр. Канча деген алхамдулилля ийгилик, рахаттарга жеттиңер, бакытка жеттиңер. Акыркы түн бир жатып коем. Жатабы? Мен аялдарга тегеле коеюн. Сиз аялыңыз өлсө аялыңыз менен жатасызбы сиз? Бир түн. Кучактап жатасызбы бир түн? Коркосо? Болсо көзү турат, кулагы турат, колу турат, тили турат. Башка эмес таксыр, ошо эле. Башка бир туруптап келип койгон жок, ошо эле. Бардык денеси турат. Бир эле ушу кемчилдиги жан жок да. Жан кандай орунда экен? Кандай маанилүү экен? Жан чыкканга чейин сиз баарына керек элеңиз, жан чыккандан кийин кереги жок сизде, ушуну айтат.
жан чыкканга чейин падыша болсо элине керек, эл болсо падышага керек. Ата болсо балдарына керек, бала болсо атасына керек. Күйөөсү болсо аялына керек, аял болсо күйөөсүнө керек, бир тууганына керек, элине керек эле. Жан чыккандан кийин эмне болду? Эч кимге кереги жок болуп калды. Эч кимге кереги жок. Наоборот, тез алып барып көмүп салат. Эркелеткен балаңыз сизди кучактап келбейт, билип коюң. Сиз эркелетип, чоңойтуп, ошого ушуну багам, ушуну өстүрөм деп канча адам менен уруштуңуз, канча кыйынчылыкты көтөрдүңүз, ушуларды багам деп. Бир түн келбейт сизге. Ошол түн акыйкат түн болот. Ошол түн сиздин акыйкатыңыздын түнү болот. Сиздин акыйкатыңыз жан, сиздин акыйкатыңыз дене эмес. Сиздин акыйкатыңыз мекен? Жан. Сиздин акыйкатыңыз рух, сиздин акыйкатыңыз мына дене эмес. Ошондо чечилет. Болду, сиз менен эч ким мамиле кылбайт болду. Сиз Кудайга шүгүр кылыңыз, биз Кудайга шүгүр кылайлы, үстүбүздөн бирөө топурак таштаса. Келсе, түшүнүп менин сөзүмү? Бирөө келип үстүбүздөн топурак таштаса, топурак. Ошого рахмат айтасыз. Пайгамбарыбыз айтты, ким жаназага катышса бир кыйраат Ухуд тоосундай сооп алат деди. Ким топурак таштаганга чейин барса, 2 Ухуд тоосундай сооп алат деди. Топурак таштаганга барыш керек. Жаназадан кийин каяка барыш керек? Эгерде эми кокустан өтө зарыл иштер болуп калса, ушу өлүктүн ээсине айтып коюш керек. Таксыр мен иштерим бар эле деп, ошодон жооп сурап коюш керек, болбосо макру дейт бизде. Кандай болгон чакта дагы таксырлар, ушул күндү унутпайлы. Ошон үчүн 3 күндү аянбаңыз сиз. Сураныч Алла үчүн 3 күндү аянбаңыз. 3 күндө тапкан сообу сиз менен кабырда бирге болот. Ошол сизди таштабайт. Ошодон үмүт кылыңыз. Зикириңизден, намазыңыздан, дуаңыздан үйдө деле кылсак болот. Бирок Алланын жолуна кылганда автоматически 700-гө урат бул. Көрдүңүзбү кандай көбөйөт? Алланын жолунда ушундай. Алланын жолу бул пайгамбарлардын жолу. Ошон үчүн 3 күнгө аянбай чыгыңыз.